УТРК чүйдө бүгүнкү күнгө алынган маанилүү маалыматтар. Студияда Клара Кудайбергенова кызматтамын. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанга Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган мамлекеттик сапар менен келди. Бул иш сапар Кыргызстандын жана Түркиянын ортосундагы көп багыттуу кызматташууну бекемдөөгө чоң салым кошот. Эртең Бишкекте өтүүчү Түрк мамлекеттер уюмунун саммити эки өлкөнүн жана жалпы түрк дүйнөсүнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана өз ара түшүнүшүүнү дагы жогорулатат. Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоганды Бишкектеги эл аралык Манас аэропортунда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий түрдө тосуп алды. Флагштоктордо Кыргызстандын жана Түркиянын желектери элинде улуттук боз үй түрүндө инсталляциялар орнотулуп, ардак кароол тизилди. Меймандар үчүн уюштурулган концерттик программада кыргыз жана түрк музыкасы ойнолуп, эки өлкөнүн ортосундагы маданий байланышты баса белгилеген биримдиктин белгиси болду. Bizim ata-babalardan beri salgın аңчыларыбыз, bizim ata-babalarımızdan bunday olған, тайғандарды ырмашат. Мамлекеттик сапардын алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган тарыхый жана маданий мааниге ээ болгон Ата Бейит мемориалдык комплексине зыярат кылып, 1916-жылдагы трагедияда каза болгондорду эскерип, гүл чамбар койду. Ошондой эле ал улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө гүл коюп, Айтматовдун мурасы түрк элдеринин тарыхында өзгөчө орунга ээ экенин белгилеп өттү. Ошондой эле бүгүн Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдогандын расмий жолугушуу аземи ынтымак ордоо комплексинде өттү. Түркиянын президентинин кортежи атчандардын коштоосунда келип, ардак кароол менен тосулду. Комплекстин флагштокторунда эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинген. Ардак кароолдун катарын улуттук кийимчен жоокерлер толуктап турду. Аземдин жүрүшүндө эки мамлекет башчысы ардак кароолдун алдынан өтүп, саламдашуу сөздөрү менен эл аралык биримдикти жана эки элдин достугун көрсөтүштү. Selam asker. Андан соң Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдоган чакан курамдагы сүйлөшүү залына өтүштү. Президент Садыр Жапаров Түркиянын лидерин жылуу тосуп алып, бул сапар кыргыз-түрк мамилелерин өнүктүрүү үчүн чоң мааниге ээ экенин белгиледи. Өз кезегинде Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга болгон терең сүйүүсүн билдирип, бул иш сапар эки элдин ортосундагы боордоштук байланышты бекемдөө үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк экенин айтты. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарга билдирүү берип жатып, Садыр Жапаров Кыргызстандын Түркияга болгон тышкы карызын кечүү чечими тууралуу маалымдады. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүнкү күндө Түркия Республикасынын бедели эң маанилүү аймактык жана глобалдык маселелердин чечилишинде таасири өсүүдө. Бул өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан салмактуу тышкы саясаттын натыйжасы. Бул жерде урматтуу президент Режеп Тайип Эрдогандын жеке аракети, анын көрөгөнчтүгү жана эл аралык иштердеги чебердиги чоң роль ойнойт. Ушул мамлекеттик сапар эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы этабын ачкан,
Кыргыз-Түрк мамилелеринин тарыхындагы маанилүү окуя болду десем жаңылышпаймын. Түркия Республикасы менен ар тараптуу иштешүүгө болгон умтулуубузду Кыргыз элинин макалы менен ырастагым келет. Эки эрдин достугу бир белден ашат, эки элдин достугу миң белден ашырат дейт. Аны сыңарындай, урматтуу делегация мүчөлөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар, дагы бир жагымдуу жагдайга сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер достук жана өз ара колдоонун негизинде жыл сайын бекемделип келүүдө. Бүгүн урматтуу кесиптештимдин колдоосу менен өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу алакалар жалпы камтуучу стратегиялык кызматташтык мамилелер макамына жетип отурат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык мамилелерин жалпы камтуучу стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгаруу жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Мындан тышкары, эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосундагы коопсуздук жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу, аудиовизуалдык кызматтарды биргелешип өндүрүү жөнүндө макулдашуу, Бишкек Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын биргелешип башкаруу жана Кыргызстандын жарандарын Түркияда медициналык адистиктер боюнча окутуу жөнүндө макулдашуу, жаныбарлардын саламаттыгын коргоо, жаныбарлардан алынган азыктарды сатуу маселелери боюнча макулдашуу, энергетика, энергиялык майыптуулук жана энергияны үнөмдөө тармагында кызматташуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандум, азык-түлүк коопсуздугу жана рынокту контролдоо жаатында өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандум, финансы министрликтеринин ортосундагы меморандум, органдарды трансплантациялоо жаатында кызматташуу жөнүндө протокол, улуттук коопсуздук кеңешинин башкы катчылыгынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, кинологиялык иши боюнча кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаатындагы кызматташтык жөнүндө протокол, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча кызматташуу жөнүндө меморандум, архив кызматтарынын ортосунда кызматташуу жөнүндө протокол, улуттук банктардын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, миграция жаатында кызматташуу боюнча меморандум, коргонуу өнөр жайы жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу, мамлекеттик тышкы карызды кечүү жөнүндө макулдашуу, аманат депозиттерин камсыздандыруу жөнүндө меморандум, гидроэлектростанцияларды куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашыруу жөнүндө алкактык макулдашуу. Белгилей кетсек, эртең 6 ноябрда Бишкек шаарында өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун саммити эки өлкөнүн жана жалпы түрк дүйнөсүнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана өз ара ишенимди арттырууга багытталган. Саммитке Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттери, ошондой эле байкоочу өлкөлөрдүн лидерлери катышат деп күтүлүүдө. Жанара Эсенова, Эсенбек Усен уулу, УТРК Чүй. Кыргызстанга 6 ноябрда Бишкек шаарында өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммитине карата бир катар мамлекеттердин лидерлери келди. Саммит уюмга мүчө мамлекеттердин Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттеринин, ошондой эле уюмдун байкоочу өлкөлөрүнүн башчыларынын катышуусу менен өтөт. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келип, Манас эл аралык аэропортунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тарабынан тосулду. Сапар алкагында Орбан Кыргыз-Венгер стратегиялык өнөктөштүгүнүн негизги багыттары боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кызматташтыкты чыңдоого багытталган документтерге кол коюлушу пландалууда. Ошондой эле ал Түрк мамлекеттер уюмунун саммитине катышат. Түндүк Кипрдин президенти Ерсин Татар дагы Бишкекке келип, аны аэропорттон министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев тосуп алды. Ерсин Татар саммитке байкоочу мамлекеттин өкүлү катары катышат. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев дагы Кыргызстанга келип, аны Манас аэропортунда министрлер кабинетинин төрагасы тосуп алды. Ильхам Алиевдин сапары Түрк мамлекеттер уюмунун саммитине катышуу максатын көздөйт. Бул саммит түрк дүйнөсүндөгү биримдикти жана стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам катары каралып жатат. Түрк элдеринин ортосундагы байланышты бекемдөө жана кызматташууну кеңейтүү жолдорун талкуулоого бардык катышуучулар үмүт артууда. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11-чи саммити өтүп жатат. Бул расмий иш-чаралар учурунда милиция коомдук тартипте
жол коопсуздугун толук камсыздайт. Расмий жана салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү жайлары өзгөчө көзөмөлгө алынды. Транспорт каражаттарынын кыймылына тоскоолдук жараткан автоунаалар аргасыздан алынат. Расмий иш-чаралардын өткөрүү мезгилинде Борбор калаанын жолдорунун айрым тилкелеринде унаа кыймылы чектелген. Мамлекеттик ипотекалык компания жарандарды ипотека алуу үчүн арыз толтурууга жардам сунуштап, кезекке коюп берем деп акча алган шылуундардан сак болууга чакырды. Сайтка кирип өтүнмө берүү электрондук түрдө жүргүзүлөт жана кезекке туруу автоматташтырылган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кеңсесине келсеңиздер, адистер кеп-кеңеш жардам беришет жана сизди кызыктырган бардык суроолорго жооп аласыз деп билдиришти мекемеден. Ошондой эле акча сураган же талап кылган шылуундарга карата укук коргоо органдары чара көрөрү кошумчаланды. Чүй облусунда 96 көмөкчөрдөн техникалык телөөдөн өткөрүлүп, 29 даанасы оңдолду. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, иштер Чүй электр тармактары ишканасынын көмөкчөрдөндөр кызматы тарабынан аткарылды. Анда жалпысынан 125 көмөкчөрдөн бар. Мындан тышкары алдыдагы күз-кыш мезгилине карата акылдуу эсептегичтерди, темир бетон мамчаларын орнотуу, аба чубалгыларын жаңылоо боюнча бир катар иштер аткарылды. Аламүдүн районунун Молдавановка айылында жаңы бетон чыгаруучу завод ишке киргизилди. Ал жазаларды аткаруу кызматы тарабынан ачылды. Ишкана механизациялаштырылган көчмө колонна мамлекеттик ишканасынын аймагында жайгашкан. Мында чыгарылган бетон жазаларды аткаруу кызматынын мекемелеринин курулуш иштерин ыкчам жана сапаттуу уюштурууга мүмкүндүк берет. Кененирээк кийинки материал. Аламүдүн районундагы Молдавановка айылында жазаларды аткаруу кызматы тарабынан жаңы бетон чыгаруучу ишкана ишке киргизилди. Заводдун курулушу август айында башталып, 3 айда толук бүткөрүлгөн. Ал саатына 100 метр куб бетон чыгара алат. Муну менен жазаларды аткаруу кызматынын мекемелеринин курулуш иштериндеги муктаждыктарын толук жабууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Бүгүнкү күндө бул өтө актуалдуу маселе, себеби биздин тутумда чоң курулуш иштери жүрүп жатат, жаңы курулган объектилерди иш жүзүнө берип жатабыз, жана алдыда дагы жакын арада иш жүзүнө ашыруучу чоң маселелер турат. Негизи бул биздин жаза аткаруу тутум инфраструктурасын оңдоо. Мына ушулдай иш-чаралар өтүп жатканда мындай бетон заводун ишке киргизүү бул бизге чоң жардам берет. Ишкананын жабдуулары түркиялык компаниядан алынып, бардык стандарттарга жооп берет. Ага жазаларды аткаруу кызматынын ички киреши эсебинен жалпы 30 миллион сом каражат жумшалган. Мында 25 жумуш орду түзүлүп, атайын адистер ишке тартылган. Ушул завод толугу менен ушул жаза аткаруу кызматынын өзүнүн жеке бюджети менен, мамлекеттик бюджеттин күчү менен ишке ашып атат. Буга чейин биз коомчулукка маалымдаганбыз. Ушул жаза аткаруу системасында биз ушу көптөгөн курулуш иштерин баштап атабыз, алып баратабыз. Алдыда дагы көп пландар бар. Биздин урматтуу президентибиздин тапшырмаларынын алкагында. Ошондуктан бул завод биз ойлойбуз, бул жакшы бир түрткү болот. Ошол алдыга койгон ой максаттарыбыздын баарын ишке ашырганга. Завод толук кандуу иштей баштаса, ички муктаждыкты жабуу менен катар өнүмдүн ассортиментин кеңейтүү менен өндүрүштүн көлөмү жогорулатылып, тапшырыктарды алып иштөө дагы мерчемделүүдө. Бул курулуш тармагынын туруктуу өнүгүүсүн камсыздап, жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртууга шарт түзөт. Бул жерге сырьёну ушу жергиликтүү карьерлерден сатып алып турабыз убактылуу. Азыр өзүбүзгө да карьер ачканга аракет кылуу менен губернатордон, акимчиликтен сурап атабыз. Бул жерге өзүбүзгө тиешелүү өзүнүн объектилерден сырткалы заказдарды кабыл алганга аракет кылабыз. Жетиштүү болот бардыгына. Бул ишкана жазаларды аткаруу кызматынын шаар ичинде жайгашкан мекемелерин чет жактарга көчүрүүнү жүзөгө ашыруунун алкагында ишке берилди. Ал курулуш иштерин ыкчам жана сапаттуу уюштуруу менен бөлүнгөн акча каражаттарды үнөмдөөгө шарт түзмөкчү. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Аламүдүн району. Бишкек шаарынын тургуну Венгер улутундагы 77 жаштагы Людмила Бабылева көз дарыгери болуп иштейт. Ал өмүрүнүн 50 жылын медицинага арнаган. Карманыбыз ага аска зоолу тоолор
дем берерин айтат. Людмила Бабулева ушул чакан бөлмөдө 25 жылдан бери иштейт. Көрүүсү начарлардын дартын аныктап, ылайыктуу көз айнек тандап берет. Карман 1977 жылы азыркы медициналык академияны бүтүрүп, эмгек жолун темир жол ооруканасынан баштаган. Күнүмдүк турмушта венгерче такай сүйлөсө дагы эне тилиндеги айрым сөздөр, кыскарылар эсинде. Мокушка, фельма сотафара, лешет, күтөрү талаба, доктор бачи, нем дүдүтемек, хунсута мокуш, уйрафара медь. Перевод такой. Булардын кыскача котормосун айта турган болсом, кичинекей тыйынчычкан ойноп жатып, колун сындырып алып, аны доктор бачы айыктырды деген маанини түшүндүрөт. Кармандын ата-энеси 25-жылы Интергелпо кооперативи аркылуу Кыргызстанга социализмди куруу үчүн келгенин айтат. Кооператив максатына жеткенден кийин көпчүлүгү мекенине кайтып барышкан. Бирок Людмила Бабулеванын үй бүлөсү Кыргызстанда калууну чечет. Желание уехать. Кетүүгө каалоом болгон эмес. Чет өлкөгө кетүүгө ылайыктуу учур дагы болгон. Барып жайгаша турган жай дагы бар болчу. Бирок мен Кыргызстанда төрөлгөм. Мен тоолорду көрүп турушум керек. 9-кичи райондо жашайм. Кайсы жакта болбоюн, мейли чет жакта, Россияда жүрсөм дагы мага тоолор жетпей турду. Жергиликтүү менталитет, жаштардын улууларга мамилеси мага абдан жагат. Всегда, где бы я даже не была, в других городах. Людмила Орус улутундагы жигитке турмушка чыгып, бир балалуу болушкан. Уулу азыр Канадада жашап иштейт экен. Өзү болсо Кыргызстандан кеткиси келбейт. Ал Венгриянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган иш-чараларга такай сыйлуу конок катары чакырылат. Моя мама, значит, апамдын улу венгер. Анын атасы менин таятам, тайынем дагы венгер болчу. То есть мой дедушка и бабушка тоже венгры. Бабулева жогорку категориядагы дарыгер. Күжүрмөн жана талыкпаган эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги сыйлыгынын ээси. Назира Бегалеева, Чыңгыз Сыдыков, УТРК, Бишкек шаары. Элдин дүйнө таанымынын казынасы, көнөрбөс руханий мурасты бөксөртпөй сактоого эбегейсиз салым кошуп келе жаткан маданият тармагынын өкүлдөрү. Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма жана сатира театрында жаш актер Надырбек Калыбеков 9 жылдан бери эмгектенет. Каарманыбыздын актердук чеберчилиги менен кабарчыбыз таанышып келди. Надырбек Калыбеков Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма жана сатира театрынын 1 категориядагы артисти, бир нече сыйлыктын ээси, учурдагы жаш актерлордун катарын толуктап өсүп келе жаткан артист. Анын айтымында жаштар келечекте сахна чеберлери болуш үчүн бүгүн элдин сыны, сыйы керек. Андыктан акыркы жылдары театрга келип, жан дүйнөсүн байытып кеткен жаштар көп экенин айтат. 5 жыл окуганбыз Бибисара Бешеналиев атындагы искусство институтунда. Ошо театр кино факультетин аяктагам. 2015 жылы бүтүп, бүтөр замат эле бул театрга кирип, ошол жылдан тарта ушул күнгө чейин ушул театрда кызмат кылып келебиз. Тандап алган ушул сахна, театр дүйнөсү. Театр бул керемет дүйнөнүн ичиндеги керемет дүйнө да. Кызыктуу. Ошол учурда өзүнүн түмөн түйшүктөрү бар. Ошо түйшүктөр менен кызыктуу да. Кыргыз театры эч качан өлбөйт жана өчпөйт. Анткени келечектен калың мууну турганда биздин театр эч качан солгундабайт. Тескерисинче алдыга карай оргуштайт. Бирок маданият кызматкерлери анын ичинде сахна артисттеринин айлык акысынын аздыгына карабай, бүгүнкү күнү театр жашарып келе жатат. Белгилөөсөк, каарманыбыз бир нече спектакльдерде башкы каармандын ролун ойноп, сахнада өзүнүн орду бар. Бирок маданият кызматкерлеринин айлык акылары мындан ары көтөрүлсө жаш артисттерге стимул болуп, маданиятка болгон кызыгуусуна өбөлгө түзмөк. Бирок мен азыр мындай кагазга оробой эле, мындай ачык эле айтам да. Айлык аз чындыгында. Жетпейт. Бияктан алган айлыгыбызчы. Ушул жерден алган айлыгым 11 000 сом. Чындыгында. Бул 11 000 сом менен азыр үй бүлө бакмак турсун, коколой башыңды бага албайсың да. Учурдан пайдаланып айтып өтөйүн. Чындыгында бул ушу чыгармачылык чөйрөсүнөн, дүйнөсүнөн, ушул театр дүйнөсү, театрда бул эң негизги продукт спектакль да. Спектакль деген бул артисттердин күчү менен чыгат. Бир артистти ушундай бир чоң даражага жеткизиш үчүн бир театр
бир 5-10 жылын коротот. Артисттер жаралыш үчүн, чоң артисттерди көрүш үчүн коомду жакшы бир руханий азык менен азыктандырыш үчүн, өсүп келаткан поколенияга жакшы бир багыт көргөзүш үчүн театрдын күчү өтө зор. Анан ошону көргөзө турчу инсан, кесипкөй инсандарды даярдаш үчүн, колдош үчүн жакшы бир финансылык каражаттар керек болот да. Каарманыбыз тандап алган кесип театр, сахна дүйнөсү. Театр бул керемет дүйнөнүн ичиндеги өзгөчө керемет дүйнө. Түмөн түйшүктүү жана кызыктуу. Бул тармак менин жашоом дейт ал. Адам баласын азапка салып жаткан ким? Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма жана сатира театрында болгону 43 штат бирдик бар болсо, анын 16сы актер, актрисалар. Алар быйылкы 34-чү театралдык сезонунун ачылышына 1 жылдык пландын негизинде 6 спектакль даярдаш керек болсо, анын алкагында аталган театр 4 спектакльди койгонун, жаңы жылга чейин дагы спектакль коюларын белгиледи. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата алкулуу спектакльин коюп чыктык. Ал спектакльде биздин өзүбүздүн көркөм жетекчибиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айдаров Ороз Бактыкевич койду. Андан сырткары биздин келиндер козголоңго деген спектакльибиз бар. Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар деген спектакльибиз бар. Анан балдар үчүн Чокчолой Баатыр деген спектакльди койдук мынакей. Эми астыда дагы 2 спектакль чыгарабыз деп турабыз. Кудай буйрса жаңы жылга чейин дагы 2 спектакль чыгарабыз. Ошону менен быйылкы 24-жылга 6 спектакль чыгарып атабыз да, Кудай буйрса. Биздин театрда Болот Бейшналиев иштеген, Орозбек Кутманалиев иштеген, Маниязов деген агайларыбыз иштеп кетиптир. Жогоруда белгилегендей 2 ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү. Майрам 1995-жылдан бери белгиленип келе жатат. Бул дата 1926-жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында Молдагазы Токобаевдин Кайгылуу Какей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Маалыматтарга таянсак, өлкөдө 20 миңден ашуун маданият кызматкерлери иштейт. Эл үчүн кызмат кылган 20дан ашык театр, бир катар музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы, маданият жана искусство кызматкерлерин даярдаган 2 жогорку окуу жайы бар. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар менен кабардар боло алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүйдүн социалдык тармактарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр келерки күнгө карата аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер кушубак болсун. Көрүшкөнчө.